Күнү кечке квартира издеп жүрүп чарчагандыктан Нарымбек келинчегинин алдына койгон тамагына да анча көңүлү чаппай. Ойлогонунун бардыгы эле эми мындан аркыбыз эмне болот деген санасы тынчтык бербей, көкүрөгүн өйүп туруп алды. Бир жагынан окуусу тигинтип кыйчалыштап атса, бир жагынан квартира табылбай турса, эмне кылыш керек? Же ушул окуусун быйылча токтото турайын деп келинчегине айтса, ал эмне дер экен? Минтип көрүнгөндүн эшигин тартып темселебей, айылга барып оокатыбызды өткөрөлү деп оюн ортого салгысы келди. Келинчеги укса эмне болор экен? Башында коргошундай уйган ушул ойлордон саамга болсо да кутула тургусу келген Нарымбек тамеки тутандырып сыртка чыкты. Канчалык бул ойлорунан алыстай тургусу, эстегиси келбегени менен кайрадан эле бүгүнкү окуя башынан тегеренип кетпей койду. Ак окус айылга көчүп барсак атам, апамдар эмне деп ойлошот? Мына ушуну ойлогондо Нарымбектин айласы дагы бир куруду. Ушу сен окуп ал айланайын деп 5-10 тыйынын чөнтөгүмө салып беришип, эми ошол тилектерине жеткирбей, окуумду таштадым деп барсам эмне болушат? Алар коо болуптур. Эптеп түшүндүрөмүн. Айылдагыларчы? Айылдагылар эмне деп ойлошот? Баягынын баласы окуй албай окуусунан чыгып калыптыр, же окуусун жарытпай, же айылда иштеп айылды жарытпай темселеп, мурдунан суусу куюлганда келиптир дешери бештен белгилүү эмеспи? Аларга сенин социализмдин, коммунизмдин идеологиясына каршы чыкканыңдын кереги бир тыйын. Өкмөт менен партияга рахмат дешип, балдары ач жылаңач отурушса да, айылындагы ошол социализм менен коммунизмдин кура турган аткаминерлери үйрөтүп койгон алкыштарын кабыл-тең айтып жүрүшкөн карапайым калкыңа сенин саясат паясатың коко тыйынча болор бекен. Кимисине кереги бар, кимисине зарылдыгы бар сенин. Көр идеяңдын өзүңдөн бөлөк. Мына ошол аткаминерлериңе карапайым калкыңдын койлору 8ден, катындары 8ден чууртуп турса, жыргал заманыңдын жеткен чеги ошол. Ошол өкмөтүң менен партияңа майдай жагат. Ошол бечаралардын балдары колхоздун кетменин көтөрүп тынымы жок, баш малдеги атып иштеп турса ошол жагат. Алардын турмушу менен, жашоосу менен эсептешип койгон бирөө жок. Болгону Баатыр эне деген наам берип, иштеткен. Өткөндө бир радиодон укканы бар. Нарымбектин баятан берки оюна азыр ошол бечара аялдын сөздөрү кылт эте калып, уланып кетти. Эсинен чыгып кетиптир. Кайсыл бир колхоздо иштеген чабан аял экен. Кабарчыга интервью берип жатыптыр. Быйыл ар жүзүнө канчадан төлдөтөм деп милдеттеме алдыңыз деп кабарчы суроо бере салган. Аял ар жүзүнө 180ден деп шак эле жооп бере салбаспы? Ошондо бир Нарымбек таң калган. Ар бир койдун жатынына колун салып санап чыкканбы деп. Андан да кызыгы бу болду. Бечара аял сүйлөп жатып кызып кеттиби? Азыр жети балам бар. Кудай буйруп жаман чалым аман болсо, ушул 5 жылдыкта Баатыр эне болом деп балп эттирсе болобу? Ошондо бир келинчеге экөө угуп отурушуп, боорлорун тырмап күлүшкөн. Бечара аял эмне кылсын? Айылдын аткаминерлерине бир жакшы көрүнүштүн айласын кылса керек да. Ошону ошол айылдын аткаминерлери уккан болушса, ойда бир маашырланыша күлүшкөн чыгар. Аларга эмне? Айылдагы ар бир аял аттуу 10дон, 15тен чууртуп турса гана деп, ошол карапайым калкыңдын балдарын колхоздон карыш чылдырбай туруп, күчүн эшектикиндей пайдаланышса болгону. Мына ошол бечара аялдын сөзүн идеал кылышып, жазып келген кабарчыга Кашкабаш профессор окуткан окуучу сүрөйлөрү сыйлык беришип, радиодон утурдан утур кайталатып айттырган чыгар да. Нарымбек ошол аялды улам эстеген сайын, анын тагдырына боор ачыган сайын айылдагы апасы эсине түштү. Апасын аяп кетти. Биз үчүн эмнелерди гана кылбады. Өмүр бою мал артынан жүрүп каруусун казык кылып, өңгөдөн да 12бизди багам деп жүрүп, бирибиздин кийимибизди бирибизге кийгизип жүрүп, эми минтип айылга барган сайын менден башкаларын баккан аздык кылып жаткансып, чөнтөгүмө акча салып бергениче. Оку балам, ушу сен окуп алсаң болгону. Окуйм деген ниетиң болсо окуп ал. Калгандарыбыз эптеп колхоздун жумушунда тырмаласак өлтүрбөс. Айылда эмеспизби? Бизге жетет дейт. Ошентип окуп ал деп жүрүшкөн атам менен апамдын тилегин эми таш капкандай кыламбы? Эмне дейт? Окуумду таштап келдим десем. Айылдагылар эмне дейт? Баардан дагы баягы бригадир табасы канып, шылдыңгылар. Өзү айткандай кара тамандардын балдары эмне кыйратмак дер. Мына ошол бригадирди эстегенде Нарымбектин намысы көкүрөгүн тээп, канын дүргүтүп жиберди. Жок, деди бир ою. Улам анын ошондогу сөздөрүн эстеген сайын санаасын сабалатып, оюн ойдолотуп, мен так ошол үчүн, ошого эле калганда, ооба, ошонун бир көзүнө көрүнүшү үчүн ушул окууну бүтүрүшүм керек. Мен ага көрсөтөйүн. Кара тамандардын да балдары окуй тургандыгын.
Эгер ушул окуу деген түшүнүгү анын идеясында улуу болсо, так ошон үчүн. Андан Нарымбек аскер кызматынан бошоп келген күндөн эртеси беле Айтор бошогонуна анча деле узак убакыт болгон эмес. Колхоздун чабарманы чакырып келгенден түз эле башкарманын үстүнө кирди. Колхоздун аткаминерлери да ошол жерде экен. Жаңыдан аскер кызматынан бошонуп келгендерди чакырыптыр. Башкарма баштаганда эле ар бирин колхоздун ар кандай жумуштарына бөлүштүрүп жатты. Жок дегенде бирөө жарымы менен кеңешип, сен кандай жумушту каалайсың, же максатың эмне деп кеңешип койбогонуна Нарымбек таң калды. Ким билет, мүмкүн ушул жерде өзүндөй чогулуп олтурган жаштар балким өздөрүнчө комсомолдук бригада түзүүнү каалайбы, же бири машина айдагысы келсе, бири чабан болууну каалайбы, башкарма аны менен эсептешпеди. Ар кимин ар кандай бөлүштүрүп жатты. Мына кезек Нарымбекке да кирип жетти. Калган курбалдаштары үндебестен өздөрүнүн эңсеген же максат кылып алган ойлорун айтышпай, баштарын салып, башкарманын оозунан кандай сөз чыкса, баштарын ийкей макул болуп жатышкан. Ким билсин, же айтыша турган ойлору жокпу, эч кимиси үндебестен гана ар кимдин оозун тиктеп олтура беришкени Нарымбекти таң калтырган. Нарымбек, деди башкарма. Сен эртеңден баштап сугатка чыкканың. 2 күнгө күйүп кетмей болду, мына бул аптадан. Нарымбек ордунан турду. Агай, мен быйыл окууга тапшырсамбы деген оюм бар эле. Окууга? Башкарма канча кылган менен Нарымбектин сөзүнө маани бергендей болуп ойлонуп калды. Так, окуугабы? Ооба, аскерден ала келген жолдомом бар эле. Ай бала, деди аңгыча Нарымбектин маңдай тарабында олтурган бригадир. Окууну эмне кыласың? Сен экөөбүзгө ким? Токтой туруңузчу, деди башкарма анын сөзүн анча жактыра бербегендей. Быйыл чагыбай турбайсыңбы? Колхоздо силерге окшогон жаштардын колу жетишпей жатат. Жок дегенде 1 жылча, ыя. Сунушуңузга деле макул болор элем, деди Нарымбек. Бирок атайын аскердик жолдомомдун берилген мөөнөтүнөн өтүп кетсе кеч болуп калабы дейм. Так. Башкарма ручкасы менен столун черткилей ойлонуп калды. Башкарманын кантсе да сөзүнө маани берип, Нарымбектин ою менен эсептешип калганы Нарымбектин көңүлүн жибитти. Ошондон улам Нарымбек да өзүнүн андан аркы оюн ортого салды. Агай, жолдомо колумда турганда тапшырып көрөйүн. Эгер өтө албай калсам, келип иштебегенде кайда бармак элем. Анда сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк агай, сөзүм ушул. Ай бала, деди жаңкыл бригадир ортодон сөздү бөлүп. Ушул сен бара койсоң эле окуу деп даяр турат дейсиңби? Окууга өтүш үчүн да тыйын керек. Ал тыйыныңды сага ким таап берет? Сага эмес үйдөгү атаң менен апаң 10 баласын багалабай олтурушса. Деги эле дымагыңар күч. Көрөкчө калып атаңдын коюн багышта. Нарымбек тигил бригадирдин атасы менен апасын басырынта сүйлөп жатканына бир эсе териге түштү. Байке, деди Нарымбек салмак менен. Мени окууга өткөрүш үчүн ал кишилерди тыйын суратып сизге жибербейм. Ага камтама болбой эле коюңуз. Текени. Көрөбүз окууга өткөнүңдү. Келерсиң бир күнү мурдуңдун суусу куюлганда. Тим эле андан ары нелим болуп кетчү деп дардактайт булар. Бардыгы колхоздун жумушунан качат. Буларды минтип өз алдынча кое бербей милицияга салып бериш керек. Байке, Нарымбек андан ары карман албай, эгер окууга тапшыргандарды соттотсун деген мамлекеттин закону болсо, соттотуп жибериңиз. Сиздин ушул сөзүңүз үчүн өлсөм да окуйм. Бар агай. Ушул сенден бирдеме чыкса мурдумду туура кесип берейин. Ошол жактан оңолорсуң. Аксакал, токтоңузчу, деди башкарма баятан алдындагы кагаздар менен алектенип жатып, бригадирдин сөзүнө анча маани бербей. Мейли тапшырсын. Өтсө өтүп келер, өтпөсө кайра келет да. Жарыктык киши. Ансыз деле булардын бүлөсүндө 8 киши колхоздо иштеп жатпайбы? Нарымбекке ошондогу бригадирдин сөзү катуу тийгендиктен кийин окууга тапшырып кулап калганда да барган эмес. Шаарда иштеп калган. Жылга тапшыра берсем да өтөрмүн деп тилек кылган. Бригадир айткандай аны ким кайсыл акчасын берип өткөрмөк. Азыр бир ойлосо ошол бригадирдин сөзү чыны менен эле аны намысын курчутуптур. Болбосо ошол өтпөй калган жыл эле кете бермек. Биреси ошондо башкармага сөз берип коюп, анан барбай шаарда кала бергенине да бушайманданат. Биреси намысы ага түрткү берет. Ошентип жүрүп оңдой берди болуп, минтип окуусуна да өтүп албады беле. Эми ушул окуусун толук бүтүрбөй чыгып кетсемби деп олтурганы ушул эмес беле. Мына ошол бригадир Нарымбектин эсине түшкөн сайын намысын козгоп, ошол бригадирдин айткандарын эстеген сайын акыл таразасынан салмактап жатып түндүн бир окумуна чейин уктай албай түйшөлүп жатып уктаган. Эми минтип эртең менен сабагына кечигип, карабасы олтурбайбы. Анан калса өчөшкөнсүп эң биринчи саатка
ушул Кашкабаш профессордун сабагын койгонун карабайсыңбы? Кээде бир ишин кыйшалыштап калды дегиче ишиңдин баардыгы кер кайыш эшектей кетенчиктеп туруп алат да турат. Мына азырда катарында олтурган курсташтары баштарын жерден көтөрбөй, ар кимиси ичинен быкшып, өткөндөгү Нарымбектин кейпин кийип калбага илектешип, дымырап олтурушпайбы? Профессор ар биринин тизмесин тактап, сабагын бүтүрдү. Нарымбектин олтуруп келаткан көчө автобусу ушул жолдун батыш тарабындагы талааны жандап өтө турган. Жол менен талаанын аралыгы ат жабымдай жери болгондуктан талаа бул автобуста баратып караган адамга алаканга салгандай даана көрүнө турган. Нарымбек ушул кемпирдин квартирасына келгени бул талааны далай жолу жээктеп өтчү. Сабагынабы, же жумушунабы келатканда автобус менен бул талааны далай жолу жээктеп өтөт. Ошондон улам бул талаа Нарымбекке далайдан бери эле тааныштыгы бар. Ал тургай өткөн жаздада бир курдай базар күндөрдүн биринде ошол талаанын батыш тарабындагы камыш баскан көлмөгө келип кеткен. Айтмакчы күн төбөдө кайнап, эшик аптап болуп тургандыктан басып келген. Квартирасы бул жерден анча алыс эмес. Ашып кетсе жарым сааттын бир чейрегинчелик убакытта келет жөө баскан адам. Бирок келерин келип алып, көлмө ичинде ити менен киринип жүргөндөрдү көргөндө көңүлү айнып, чөмүлө албай кеткен. Бир чүңкүп алсам деген эңсөөсү муздап кеткен. Азырда Нарымбек автобустун айнегинен ошол тарапка көз салып бараткан. Былтыркы жыш өскөн камыш сөңөктөрү какжырап куурагандыктан кышты кыштай борушулуп жаган кардын салмагына туруштук бербей, кай бир жери жапырылып чөгүп калыптыр. Жычыраак өскөн жерлери гана дүкүйүп, кызыл карагайдай кыналышып турганы болбосо, сейрегирээк жерлеринен талаанын наркы бети көрүнө калып жатты. Мына ошол арадагы камыштардын арасынан кандайдыр бир түтүн жүрүмдөй созулуп чыгып жатты. Автобус улаам жылган сайын ошол камыштардын арасынан үй көрүндү. Түтүн мына ошол үйдөн чыгып жатыптыр. Бул көзгө көрүнүчтөй болгон жалгыз там качан пайда боло калды? Кече эле жок эмес беле бул арада деген ойдо улам дааналай карап баратты. Чыны менен эле там турду. Нарымбек көргөн көзүнө ишене бербеди. Балким көчүрмө үйлөрдөн болсо керек деди бир ою. Көлмөнүн аркы бетин арендага алган бирөө жарым сүйрөтүп келген чыгар. Автобус улам көлмө тушундагы аялдамага жакындаган сайын көлмө жээгиндеги камыштардын суюла түшкөн жеринен көзгө даана көрүнө калды. Жок, жаңкыл үй, дөңгөлөгү жок эле, кадимкидей жер байы түптөлгөн, чатырчасы шифр менен жабылган там экен. Ал турсун ошол тамдын айланасында 2-3 өспүрүм балдар кубалашып, ойноп да жүрүшөт. Тигине бирөө жыгылып кетти эле кайра тургузду жанындагысы. Нарымбек бул көзгө көрүнчүдөй болгон жалгыз тамга анча маани бербей өтүп кете берди. Ою оңтоюнан чыгып, квартира табылып калса деген үмүтү шаардын түндүк батыш тарабын кечке кыдыртты. Кыдыра элек ушул гана тарап калган эле. Бул жактан деле чыга койбоду. Жана тетигил темир жолдун боюндагы тамдардан бирөө чыкты эле, акчасын асмандын башын айтып туруп алды. Анча акчаны төлөп берип кирсе, бирөөсүн кантип багат. Бирок анысына деле макул эле. Эптеп гезит-безитке чыккан макаласынын акчасын топтосо да жетет беле. Катарындагы бир үйдөн баш багып карап турган аял, бул деген тетигил кан дегенен өткөн ажаан неме, ушундайынан квартиранттар көпкө чыдап тура алышпайт деп айнытып койду. Ошол болду. Ошону менен ар кимдин эшигин сүзгүлөп жүрүп, дагы бир күнү кур бекер өтүп баратканына жаны кейип, эмне кылар айласын таппай, артына кел атты. Убакыт деген ченелүү. 3 күндөн кийин экзамен. Күнүнө жок дегенде 2-3 саат олтуруп даярданбаса болбойт. Экзамен деген сенин квартира издеп жүргөнүң менен эсептешмекпи? Асман менен жердин чегине чейин чай кайнамчы убакыт калса да, жаздын бул жылымтык тарткан күнү али да болсо, асман алкагында көмөч нандай кызарып, жаан алакетке түшөт тегеренип бараткансыйт. Автобустун ачык турган терезесинен кирип жаткан мээлүүн жел Нарымбектин көңүлүн аз да болсо куштандырып, эрке уулунун тыныбысындай илеби уруп турду. Уулун эстеген сайын эртерээк үйгө жеткиси келди. Мына автобус жанакыл талаа жактан ачыкка чыга бергендеги аялдамага келип токтоду. Аңгыча аркы катарда отуруп келаткан бирөө бакылдап, жанындагысына талаа тарапка ээк кагып: "Ой, тетигилер эмне кылып жүрүшөт? Албы, захват кылып жатыштыр", деди жанындагы орус адам эч деле маани бербегендей. "Кыргыздар захват кылып жатышат. Кыргыздар захват кылып жатышат", деп күлүп койду жанындагысын асырдуу. "Эмнеге захват? Ит билсинби, карабайсыңбы тигил адамды?" Нарымбек баятан келаткан оюнан алаксый, тигил экөөнүн сөздөрүнөн улам талаага көз чаптырды. Жанакыл эртең мененки көзгө көрүнчүдөй болгон жалгыз тамдын туш тарабынан бир топ адамдардын ары бери чуркап жүрүшкөнүн көрдү.
Нарынбек артка экөөнө бурулду. Ким бериптир буларга? Ким бермегиле? Деди тигил орус адам бакылдап. Захват деп жатпайынбы? Орус тилин билесиңби өзү, Ушунча жашка чыгып, захват болгонсоң ар кайдан келип жатышат да. Тоолордон түшүп келген баскынчылар экен, деди дагы бири. Кааласаң сен да бар. Нарынбек тигил орус адамдын сөзү тамаша же чын экенин биле албай, кайдан деп койду ичинде. Кайсы бир мекемеге пайдаланыш үчүн берилген чыгар да. Бирок бара-бара Нарынбектин кандайдыр бир үмүтү ошол жакка тартып, сезимин алагды кылып туруп алды. Несі болса да бір барып көрүүнү ойлоп баратып, кийинки аялдамадан түшүп калды. Таланы түз кесип барганча буту саз кечип олтуруп, алма чөлмөк толуп кетти. Талага жете берип, көрүп турган көзүнө ишенбеди. Узун туурасынан чатыраштала тартылган жиптер жүргөмүштүн желесине окшоп калыптыр. Ар кимиси күрөк кетмендерин көтөрүп, тамдын жер пайларын казып жүрүшөт. Нарынбек алгач жөн жайын билип алууну ойлоп, жаңкыл камыш арасындагы моорунан түтүн булаган үй тарапка басты. Үй ээси өзү курактуу жаш жигит экен. Жакындай бергенде баятан тамдын сыртын ылай шыбактап жаткандар иштерин токтотуп, Нарынбекти карап туруп калышты. Тигил үй ээси экенин жаз эмдебей баамдады. Ошол экен. Нарынбек салам айтып, кол узатты. Бул жерди ким берди? Адыгында эле Нарынбектин берген суроосу ушул болду. Эч ким, деди үй ээсинин жообу чыгаар чыкмаксан болуп. Өзүбүз эле ушинтип. Жигит Нарынбекти чочургай карап калды. Сиз кимсиз? Менби, мен жөн эле атым Нарынбек. Кемел. Баятан үйдү шыбап жаткандар Нарынбектен чочургай карашып, бири-бирине күбөңдөшө калып жатышкандыктарын баамдаган Нарынбек чыны менен эле эч кимдин уруксаты жок салып жатышканго деген ойдо турду. Жигит Нарынбекти такып кирди. Сиз кайдан келдиңиз? Бул жактан эле. Өзүм тигил ылдыйкы совхоздо квартирада турам. Өтүп баратып силерди көрүп эле. Ошондой беле. Биз да сизди тиги тараптанбы деп. Баятан экөөнү карап, андабалары колдоруна катып тургандар жарыла каткырып калышты. Дагы кайсыл чоң болуп кетти дегенибизчи? Деди Нарынбек булар мени шылдыңдап жатабы дегендей ыңгайсыздана. Мен чоң эмесмин, студентмин. Ушул жерге менчик таам салууга уруксат бердиби деп сурайынчы дегем. Кайдан ким бермегиле? Ошентип берген болсо сизден коркуп олтурмак белекмин деп. Кааласаң сен да тигилерге кошул. Деди саздын үстүндө узун туурасынан жип тартып жүргөндөрдү көрсөтүп. Ыңгайлуу жерди тандап кура бер. Бузуп салса эмне кылабыз? Бузуп салса эмне кылмак элек? Башка түшкөндү чоо көрөбүз. Кемелдин минтип бардыгына кайыл болуп сүйлөгөнү Нарынбекти таң калтырды. Ак окус эртеңки күнү келип, эптеп куруп алгандарын бузуп таштаса эмне болот? Эмгектин баары талаага кетпейби? Же салгыла деген уруксат кагаздары болбосо, ким эле муну көз жаздымга салып, көрмөксөн болуп койсун. Нарынбек булардын мындай жоруктарына бир эсе ынана албай турду. Өзүң деле ойлоп көрчү, деди жанында тургандардын бири. Качанга чейин өз жерибизде үйсүз, жайсыз каңгып басып жүрөбүз. Мына өзүң деле квартира табым деп жатасың. Мамлекет сен экөөбүзгө качан үй берет менин көзүм жетпей алды. Ошондуктан ушул көлмөнү жээктеп келип, саздын үстүнө курсак бузуп салбас деп ойлоп, түнү менен чогулуп келип минтип туруп салбадыкпы? Нарынбек бул жаңы тааныштардын кеңешин канчалык туура көрүп турганы менен өз ичинен талдай, чыны менен эле ынанып, ушул кезге чейин темселеп көрүнгөндүн квартирасын сүзүп жүргөнүнө ыза болуп, ушулардын айткандарына көңүлүндө төнүп турду. Айтса айтпаса төгүнбө, качан бир уйгуруп, эл катары жашоосун улантат. Өткөндө деп баштады аңгыча Кемел. Тигил көлмөнүн аркы жээгине ушинтип куруп алганыбызда, эртесиле райкомдон өзүңө окшогон галстукчандардын бири келип буздурбадыбы? Ошондон соң көңүлүбүз калып калган. Эми бул жерге өзүң көрүп, ишенсең түнү менен тургуздук. Түнү бою казандарга суу жылытып, ылайчылап жатып тургуздук. Мына 2 жылдан бери ушул саздын үстү ээн жатат. Пайдасын көргөн жан адам жок. Ушинтип жаткандан көрө өзүңө окшогон, мага окшогон үйсүз жайсыздарга берип койсо сообузга албайт беле. Мамлекет ушул шаарда миңдеп иштеп, үйсүз жайсыз жүргөндөргө качан жетишип там бермек? Ишенсең ушул. Андан көрө башка салганды көрөлү. Үй бүлөбүзгө тамды салып берели да каяка айдатып жиберсе макул деп барып келели. Мейли, мадемектен Сибирге айдатсын, деди жанындагылардын бири. Барып келели. Жок дегенде мына бол балдарыбыз көрүнгөндүн эшигин сүзбөй эркинирээк жашасын. Эркинирээк өсүшсүн. Көрөйик анжы болбой тигилерге кошул да жер тандап, курам дегениңди кура бер. Сөз ушул тууган. Күндүн мурду чыгыш тараптан кылтай электе бул талаада иш кызуу жүрүп жатты. Түнү менен уйку көрүшпөй, ар кайдан эшик, терезе, калгаларды көтөрүнүшүп, кайбирлери шаардын ортосундагы бузулуп жаткан эски үйлөрдүн кыштарын машинелеп жүктөп келип жатышты. Түнү менен ташынып келгендердин бирөө жарымдары үйдүн жер пайын таш менен түптөй салышып эле
дубалдарын тургузуп жаткандар болду. Жаштар 5-10 биригип алышып, улам кийинки тамга керек болор саманга, ташка, кышка жөнөп жатышты. Кайбирлери тезирээк болот дешип, көлмө жээгиндеги кызыл карагайдай бой тире өскөн камыштан ооруп келишип, пайдубалын камыштап тургуза салышып, ичи сыртын шыбап жибергенге да үлгүрүштү. Талаанын бети түш ой барып, заматта өзгөрдү. Эзели бетинде болуп көрбөгөндөй кыймыл жүрүп жатты. Чейрек кылымдан бери бети озоруп жаткан тала бети шаңнанып, улаан барган сайын көркүнө чыгып келатты. Кубаныч эмей эмне анан. Ар биринин көктөн тилегендери мынтип жерден табылып жатса, мындан артык кубаныч, мындан артык бакытты ким бермек? Ким буларга боортолгомок? Кимдер койнуна катып коргомок? Ушул жер силердин ата бабаңардан калган жер, ушул жерге там салып алгыла, очор бачар болуп жериңерде жашагыла деп ким келип айтмак? Айтмак тургай коркутуп үркүтүп соттотом, жоготом дешмеги анык эмеспи? Тигил мамлекет башындагы эл тагдырын чечкендер. Бул боло турган нерселе. Кечте мына ошол мамлекет башындагы эл тагдырын чечкендерге кат жөнөтүшкөн эле. Эртеден бери бул талаада эч кимдин уруксатысыз там салып жаткандар мына ошол каттын жообун күтүп жатышты. Мезгил болсо түш ооп берди. Ал тараптан али кабар билинбеди. Бирок кантишкени менен ушул жердегилердин эки көзү тигил жол тараптагы өздөрүн карай бурулган ар бир машинада болуп жатты. Жаздын бул күнү да оңдой берди болуп жадырап тийип бербедиби? Мына ушул бечаралардын тилектерине тилек кошкондой асман чаңкайып, теребел кызуу кыймылда болуп жатты. Улам келип керектүү жыгач таштарын ташып жаткан машиналардын аягы тыйылбай жатты. Мына ушул кандай күч келип токтото алгыс кызуу кыймылды жолдун чаңын артынан бырксыта келип токтогон Волга автомашинасы кан бугандай токтотту. Волганын ичинен оолжу үчүшкөн көз айнекчен киши өзү менен бирге келген 2-3 сөөмөйүн кезей бир нерселер туурасында сүйлөнүп, бул таладагыларга өзү атка минерлердин бири экендигин сездире басып келатты. Баятан булардын келаткандарын карап тургандар не иштерин уланта беришерин, не улантпашын билишпей сүрдөп туруп калышты. Ата-энелеринин жүздөрүндөгү чочулоону туюнган бөбөктөр элеңдешип, не балекет болуп кетти дегенчелик кылышып, энелеринин этек чеңдерине жармашып, жүздөрү бозоруп туруп калышты. Таладагылар баятан берки иштерин токтотушуп, галстукчанды утурлай басышты. Ар кимиси кечээки сүйлөшүлгөн боюнча сөздөрүн баштамакчы болуп баратышты. Эми ошол сөздөрүн мына бул адам кандай кабылдар экен? Басып келатышына караганда, мына бул бечараларды азыр эле айдатчу жерине айдатып жибере тургандай түрү бар. Мүнөзү катаал тартып, көзүндөгү каарды көз айнегине жашырып келатканы менен басканынан эле ырайымдуулуктун жышааны жоктой көрүндү. Эл тегеректей келишти. Бул эмне деген баскынчылык, я? Келген адамдын ооз ачкан эле сөзү ушул болду. Мынтип кекете сүйлөгөнү, чогулуп келгендердин сезинин мокотуп, жайыраак сүйлөшүп, тагдырларын түшүндүрмөкчү болушкан элдин жок дегенде берген саламын алик алып койбогонунан улам эч ким оозунуп сөз баштай албады. Сүйлөйүн дегендери ооздорунан түшүп, ар кими турган орундарында дымып калышты. Биресе ушул элдин турмуш жайын сурап, андан соң кебин жөндөп баштабаганы тургандарды коркутуунун ордуна чыйралтып жибергенсиде, ушул тургандардын ар биринин жүрөгүнө тигинен баскынчылык деген сөзү муштундай муз болуп тургансыда, капыра айдап алды четте турган келин жанындагы турган балалуу аялга шыбырай. Жок дегенде турмуш жайыбызды сурап койсо боло? Аял тиги адам угуп калбасын дегенчелик кылдыбы, келинге кымтып ишарат кылды. Келген адам тургандарды айландыра карап, түз эле ошол балалуу аялга басып келди. Кана айтыңызчы, сизге ушул жерге там сал деп ким уруксат берди? Ким? Эч ким, деди аял жалтактай, колундагы баласын бооруна кыса. Галстукчандын катаал чыккан үнүнөн аялдын боорундагы эч нерсе менен иши жок наристе чочулагандай алая карап калды. Соттолуп кетериңизди билесизби? Көздөрү алайган наристе галстукчандын мындай катаал чыккан үнүнөн улам апасын урушуп жатат дедиби, чырылдап ыйлап жиберди. Аял баласын сороткон болуп элдин артына айланып басты. Көрдүңөрбү? Деди галстукчан өзү менен чогуу келгендерге тигил аялды ээрчи карап. Булар ушундай, нахал, ушинтет. Балдарын ыйлагыла деп үйрөтүшөт. Атайын ыйлатышат. Ыйы менен коркутушат булар. Бардыгы тең ушундайга көнүп бүтүшкөн. Бала айламайынча эмчек жок, деди аңгыча элдин арасынан кимдир бирөө. Баланы чочутпаңыз. Галстукчан кийим айтып жатат дегендей үн чыккан жакка карап калды. Сенби айткан? Ооба мен.
Кана жигит, келчи мындай ортого. Сага ким уруксат берди? Барбы ушул жерге үй салсын деген уруксат кагазың? Көрсөтчү болсо. Биз сизди тааныбайт экенбиз, агай. Өзүңүздүн ким экениңизди билсек болор бекен? Сурооңузга андан кийин жооп берейин. Галстукчанды ээрчи келишкендер чык чыйган сөйлөттөрүн жазбай, бири-бирине олуттуу жылмайышып, бул кайдагы неме, эндигиче биздин улуу урматтууну тааныбаган дегенчелик кылып карап калышты. Менин аты жөнүмдү эмне кыласың? Деди галстукчан көз айнегин сөөмөй менен түртө. Ошончолук эле билгиң келип турса, ушул сен баскынчылык кылып басып турган биздин жогорку райондун төрагасы болом. Жетиштүүбү? Жетиштүү, деди жигит да төраганын какшык жообуна какшык жооп бергендей өзүнүн аты жөнүн айтып, биз бул жерге өзүбүз тамсалууну чечтик. Сөз кечеги жыйындагы сүйлөшкөн боюнча башталды. Өзүбүз чечкенбиз дегениң кандай, ата канат, сөз эмес бекен? Төрага жигиттин сөзүн мазактап, чоочугандай кабак чытыды. Жигит андан аркы сөзүн бекемдегендей сүйлөп кирди. Ооба, ата бабабыздын жерине өзүбүз тамсалууну чечкенбиз. Төрага жанындагыларга карап, жигиттин мындай чечкиндүү сөзүнө бир эсе тең бергендей боорсулдап күлдү. Жанындагылар да жигитти мыскылдуу карашып, төраганы коштой кубаттап күлүшкөн болушту. Төрага жигитти такый баштады. Сен деги кайдан болосуң, я? Кайдан болмок элем, Кыргызстандан эле. Вай, слушайте вы. Ай жигит, деди төраганын жанындагыларынын бири. Сени башка планетадан учуп келди деп жатканыбыз жок. Кайсыл жерде туулгансың деди. Көлдүн түбүнөнмүн. Мына көлдүкмүн деп жөнүн айтпайсың менен. Ой, бул такымын жеген неме көрүнөт, деди жанында тургандардын бири. Мына ушундайлар баштап жатат да баскынчылыкты. Көлдүк болсоң биякта эмне кылып жүрөсүң? Кетпейсиңби көлүңгө? Жек эле ушул дейсиңби? Мына булардын баардыгы тең ушундай, деди турага тигинин сөзүн жиреп. Чарбанын жумушунан качып келгендер да. Давайте, токтоткула, тарагыла. Кайсыл жерде туулсаңар, ошол жериңерге барып иштегиле. Токтоткула жапайчылыгыңарды. Жетишет. Бул жактагы ишибиз эмне болот ушунда? Баятан сөзгө аралашпай турган сары чийкел жигит суроо берди. Кайда иштейсиң? Төрага аны тешеттиктеди. Жогорку окуу жайында окутуучу болуп. Анда ошол жактан тамаласың. Очеретиң барбы? Кезекке турганыма 10 жыл болду. Дагы канча күтөм билбейм. Фамилияң ким? Төрага сары чийкел жигиттин аты жөнүн жазып алды. Аны териштиребиз. Териштириңиз. Төрага тургандардын баардыгын бирден тизмелеп, суракка ала баштады. Ар кимиси өздөрүнүн тагдырларын айтып, эчен жыл бою иштешсе да тамга жетпей, көрүнгөнүн эшигин түртүп, өз жеринде өгөй катындын малдарындай болуп жашап жаткандарын, мындан ары минтип жашай албай тургандыктарын түшүндүрүп жатышты. Бирок төраганын катаал мүнөзү бул бечаралардын тагдырын уккан сайын ого өтөр карайып, ырайымдуулуктун белгиси жүзүнөн көрүнбөй, чыртыйгандан чыртыя, кары өзгөйлөнүп, жибий турган түрү жоктой түнөрдү. Айтып коеюн, закон алдында ар бириңер жооп бересиңер. Кийин айткан эткен жок эле деген дооматыңарды укпайм. Сөз ошол. Тарагыла да жай-жайыңарга барып, оокатыңарды кылгыла. Төраганын бул опузасына бул жерде тургандар да көнө коюшпады. Жанакыл сары чийкел жигит кол шилтеди. Законду бузду десеңиз, соттотуп жибериңиз. Эл жаалап кетти. Ооба, ошентиңиз. Соттотуңуз, мен даярмын. Закон алдында жооп бересиңер. Төрага закон деген сөзүнөн башка сөз таппай калгандай, улам ошол сөзүн миң кайталап, элдин үрөйүн учура турган бул каргашалуу сөзү менен өзүнүн айтканынан кайтпай каш көйлөндү. Уктуңарбы, закон алдында? Уктук. Адегенде үй бүлөбүздү там менен камсыз кылып коюп, андан соң сүргүнгө айдатыңыз. Ошентиңиз. Сибирге айдатыңыз. Сүрүлбөй жүргөн эл белек, алданбай жүргөн эл белек. Биздин шорубузга, элдин шоруна карабай, бөрк ал десе баш алгандар, элибизди чилче тараткандар жалган беле. Ошентиңиз. Жыйылган эл заматта тарап, ар кими өздөрүнүн ээлеген жерлерине кете баштады. Төрага буларды мынчалык токубайт деп ойлогон беле. Сөзү оозунан түшүп, токтото албастыгына, закон менен коркута албастыгына көзү жете, айласы куруп, өзү менен бирге келгендерден кеңеш сурагандай болду. Өзүнүн мындай учурларда ар качандан пайдалана койгон оюн ортого салды. Жанындагылар не демек, айтканы менен болушуп, шилтеген жагына кылыч болуп чабылып жүргөндөрдөн не акыл чыкмак? Ак дегенин ак, көк дегенин көк тешмеги белгилүү эмеспи? Төрага түзүлө рациядан ички иштер бөлүмүнүн начальнигин алдырды. Арадан жарым саатча өтүп өтпөй, бул талаага кирүүчү машина жолдору милициялар менен курчалды. Тегерекчет омондордун көзөмөлүндө болду. 1,5 машина кирүүгө мүмкүн болбой калды. Бирок
элдин баштаган ишин муну менен токтото албады. Бул баскынчы аталгандарды милициянын күч колдонуусу менен токтотууну ойлогон төраганы элдин сөрү бабаларыбыздын жерине тамсалабыз дешип, өзүнө тике бет багып, акарат көрсөтүп тургандардын сүрү оюнан мокотуп салды. Омондордун күчү менен пайдаланып, элди кокустукка алып келерин түшүнгөн төрага ушул оюнан кайт болду. Мына башына ушул ой келгени ийги болду. Эгер андай күч колдоно турган болсо, эл көтөрүлүп кетерин түшүнүп турду. 10-20 киши болсо бир жөн эле. Бул жерде бери болгондо 500дөй киши жыйылып турганы сестендирди. Кокус жерден кан төгүлүп кетерин мына бул сөзүнөн кайтпай тургандардын ар биринен байкап турду. Ушунуса абийир болду. Бирок бир туруп күчкө салып көрүүнү да ойлогон. Оңдой берди болуп, балким ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин айтуусуна караганда, бул талап өзүнүн районуна караштуу эмес, Батыш районуна карайт деп айтпадыбы. Мейли деген. Нейси болсо да эптеп жолду машина киргиздирбей тостуруп турайын. Анан калганын Батыш районунун төрагасы келгенде чечип аларбыз деп жолду боодуруп, Батыш районунун төрагасын күтүп турганы ушул. Эгер бул талап Батыш районуна караштуу болсо, анда эле бул балекеттен кутулганына сүйүнүп, Кудайына колду куруп жиберүүдөн кайра тартпай турбайбы? Атаганат. Ошондой эле болгой элеме? Анда эле иштин оңдой берди болгону. Кулак мээси тынч, жогору жактардан жеме укпай, иши жүрө бермеги бар эмеспи? Мейли, андан соң Батыш районунун төрагасы мына бул баскынчылар менен тытышып жата берсин. Берсе койсо өзү билсин. Бул балекеттен алыс болсо болду. Жана биринчи жолу укканда мекенине капилеттен душман кол салгандай чочубадыбы? Бул талага жетер жеткенче ичкени ирим, жегени желим болбодубу? Шаардык советке чакыртканда эле жүрөгү бир жамандыкты сезген. Мына ошол жерде жетер жерине жеткирип чыгаргандары да аздык кылбадыбы муну? Кудайдан болуп ички иштер бөлүмүнүн начальниги айткандай болуп калса гана атаганат. Андан кийин итим сокур көрсүн бул жериңде. Мына ушуларды ойлогон төраганын деми басылып, ичиндеги бушайманы аз да болсо тарап баратканы ушул. Мына ушул арада дагы бир сур Волга жолдун чаңын ызгытып келип катарына токтоду. Баятан иштерин улантып жаткан эл иштерин токтотуп карап калышты. Бул ким өзү? Кай тагдырды чече турган кашкөй. Салмактуу басып келатышына караганда сөз жүйөсүн түшүнгөн немеби? Ушул үйсүз, жайсыз, өз жеринде өгөй баладай болуп темселеп жүргөндөргө боор толгой турган эл тагдырын ойлогон адилет төрагабы? Баскынчы атанган бул жердеги бечаралардын ар биринин сезиминде ушул суроо турду. Эмне дер экен же тигил төрагачылап, үркүтүп коркутар бекен? Мейли, коркутсун, соттотуп жиберсин. Ушинтип көрүнгөндүн эшигин сүзгүлөп, куу тумшуга танып, өз жериңде, өз элиңде үйсүз жайсыз басып жүргөндөн көрө, ошол түрмө дегениң жайлуураак. Иче турган тамагың, иштей турган ишиң, жата турган жатагың бар. Мейли, кестирип жиберсин. Бул сөздөр ар биринин ооздорунда айтууга даяр турду. Эгер эле ушул азыр күч колдонуп, бул көлөкөдөй толкуган кыймылды күч менен токтотмокчу болушса, ушул азыр баскынчы атанып тургандардын ар бири биротоло баскынчылыкты көрсөтүүгө даяр турушту. Тигил төраганын келгенин билип турушса да, кайдыгер байкамаксан көз кырын салышып, аны менен иштери жоктой иштерин уланта беришти. Бул Батыш районунун төрагасы экенин жаземдебей таанышты. Чыгыш районунун төрагасы менен далайга сүйлөшүп турду да, анан элдин бул акыбалын уктубу, четте пайдубалын куруп баштаган Нарынбектин жанына басып келип, жылуу учурашты. Эшең илгери болсун, Баатыр. Рахмат, айтканыңыз келсин. Нарынбек бул адамдын үнүнөн кандайдыр жылуу ырайымдуулукту сезди. Тигил чыгыш районунун төрагасынчылап, келелек жатып эле ооргу баргыланбаганына көңүлү жибиди. Кайдан болосуң, иним? Нарын тараптан. Бара келди. Нарындыктар тамды сокмо менен салышарын билем. Сен да бабаларыңдай сокмо менен баштаган турбайсыңбы? Сокмо негизинен бек болот, деди сокмо жыгаштарды колу менен кыймылдатып көрүп. Жылуу да болот. Мен да сокмо тамда чоңойгом. Өзүм ушул чүйдүн тегерегинен болом. Бул адамдын жылуу сөзү Нарынбектин сезиминдеги катаалдыкты жумшартып, көңүлүн жибитти. Жүзү ийги тартып турду. Баштаган ишиңер жакшы экен, деди төрага таладагы үй куруп жаткандарды айландыра карап. Сүйлөшсөкпү деп келдим, иничегим. Алгач жай олтуруп кеңешип алып, андан кийин чогуу чаран бир бүтүмгө келип туруп, ишти баштасак жөндүү болор дейм, иничегим. Кандай дейсиң? Сүйлөшөлү, деди Нарынбек да илберинки мамиле кылып. Мен ушул силер үй куруп жаткан райондун төрагасы болом. Бул жер биздин районго карайт. Ошондуктан тигил үй куруп жаткандарды чогултуп келсең, анан ийири олтуруп түз кеңешели. Ошонубуз туура болор дейм.
Нарынбек бул адамдын сөзүнө ишенерин же ишенбесин билбей карап калды. Төраганын жүзүндө калп айта турган шектүүлүгү билинген түрү жоктой. Нарынбектин сөзү оозунан түшүп турду. Кимисине ишенмек. Эми эле тигил чыгыш районунун төрагасы келип, бул менин жерим, баарыңарды жоготом деп чакчырылып жатпады беле. Эми мунусу келип эмнеде олтурат. Нарынбек бул адамга канчалык көңүлү жиби түшкөнү менен тигил экөөнүн сөзү эки ачашыгып жатканы кандай? Жылуу сөз жылаанды ийинден чыгарат деген ушулбу дегендей туюнуп, тигил чыгыш районунун төрагасы токтото албаганда, эми сен барып жай сүйлөгөн болуп, менин районум деген болуп, бул баскынчыларды эптеп токтото тур дегенибе? Деген ойдо бушайманданып, ишеними чөгө түштү. Бир ою, ишенбегениң менен булардын жумушу канча, күчкө салып болсо да токтотору анык го. Бизди ишендириш үчүн маңдайына келип чөгөлөп, жалынып бермекпи деген ойдо үй куруп жаткандарды карай басты. Жыйылгандар эки райондун төрагаларын тегеректей келишти. Өйдө төмөн кыжык ужудан улам эки райондун төрагаларынын тамашасы ушул талаада башталды. Менин жерим сенин жериң болуп кетишти. Бул экөөнүн тамаша тартышын көрүп турган элдин ооздору ачыла, маң болушту. Бул тагдырын каткан талааны эчен жылдар бою кароосуз калтырып, эми гана могул шорун каткан бечара эл басып киргенде, меники сеники болуп тартышып жаткандары таламандын тал түшүндө болуп көрбөгөн жосунсуз жорук болду го. Эл көзүнө эпсиз көрүнүш болду го өзү. Ого, курган тала, куураган жер, кимдер сенин тагдырыңды кортуткан, кимдер? Кыйла жылдар камыш аралап, кезиккен насибин наарылаган ача тилдүү жылааныңбы? Көкө теңир жараткан көпчүлүгүндөгү көнөк баш бакаларыңбы? Көмүскөрөк жерди тандап, көл жегинде балапандарын басып жаткан көлмө бетиндеги чулдуктарыңбы? Же чымын жанын чыйырыңдан издеп келген чычканыңбы? Кимдер сени кортуткан? Кимдер? Же моуреге сеники меники болушуп, таламандын тал түшүндө сармерден салышып, чейрек кылымдан кийин тагдырыңды чечмекчи болуп келишкен эки төрагабы? Же моуреге бет ала элбе? Балким, ушул бечаралар бетиңди басып кирбегенде, дагы канчага чейин кырдышыңы пенде баласынын аягы аттабай жатмаксың? Кимдикисиңдеги сен? Эми гана эсине келишип, кокусунан уйку безине ийне сайгандай чочуп, мынабул эл бечара баскынча танып, бет алай үмүттөрүн, тагдырларын сенин бетиңден табышмак болушуп киргенде келип олтурушат го акыры. Дагы ушунусуна тобо. Жолдош, деди чыгыш районунун төрагасы батыш районунун төрагасына Вичти кошуп сүйлөп. Бул жер биздин ички иштер бөлүмүнүн билдирүүсүнө караганда, эч жактан бери эле сиздердин районго караштуу жер экендигин биздин далилдүү документтер ырастайт, деп билдирди. Кечиресиз жолдош. Жер биздин райондун чегине туташ болуп турганы менен, сиздердин чыгыш районуна өткөрүлүп берилген деген документтерди азыр эле архивден каратып келдим. Рас, башында биздин районго караштуу болгон экен. Андан соң сиздердин районго өткөрүлүп берилгенде, төмөнкү совхозуңар дарбыздын уругун эктирип, жүгөрүнүн данын септиргендиги белгилүү бизге. Мурун бул жер кыш заводу болгондуктан жердин кыртышы күйүп калган. Ошонун натыйжасында жакшылыктуу түшүн бербей койгондуктан таштап кете бергенсиздер. Ошондон бери ээн калып келатат. Эгерде бул сөзүңүздү растай турган документтериңиз болсо, аны дагы тактаарбыз, деди чыгыш районунун төрагасы. Ал эми мына бул баскынчыларды карабайсызбы? Не деген шумдукту баштап отурушат? Албетте. Эчен жылдап мына минтип, кoko тикен өсүп, кароосуз жатса басып киришет да. Эмне кылсын бул бечаралар? Жок, эгер бул жердин тагдыры биздин районго караштуу болсо, мен эч качан жол бербейм. Сөзүм ушул. Бул боюнча мен да документтерди карап чыгайын. Жолдош сержант, деди Баятан эки райондун төрагаларынын оозун тыңшап, арыракта турган милицияны жанына чакырып. Көзөмөлдү күчөткүлө. Бир да машина бул тарапка кирбегендей болсун. Кирген машиналердин документтерин алгыла да лично өзүмө тапшыргыла. Уктуңарбы? Уктук, бардыгы айтканыңыздай болот. Сөз ушул, деди тургандарга карап. Тамсалабыз деп үмүт этпегиле. Айтканым айткан. Закон алдында жоопко тартыласыңар, деди да чыгыш районунун төрагасы Сур Волгасына олтурду да артынан чаңын ызгыта көздөн кайын болду. Эртеден экөөнүн оозун жалдырап карап тургандар узата карап кала беришти. Баятан кабагын чытып турган батыш районунун төрагасы чогулган элдин жанына басып келди. Биресе ушул жарданып турган бечара элге боор толгоп тургандыгы анын жүзүнөн, жылуу сөзүнөн байкалып турду. Сен жанакы сөзүмө капа болбойн ичегим, деди Нарынбекти далысынан таптап. Мен бул ишиңер туурасында кече эле уккам, ойлонуп да көрдүм. Жер чыны менен чыгыш районуна караштуу экендиги рас. Силердин тагдырыңар мени да тынч жаткырбады. Мен чыгыш району менен кеңешип көрөйүн. Эгер биздин райондун карамагына чечилип кала тургандай болсо,
аны көрө жатарбыз. Көп ашыкпагыла, шашылбагыла. Жогорку советке өзүм кирип көрөм. Көрсөтүүдөн келгендер таладагы кызыктуу кыймылга аралашып калышты. Айрым жүгөрү сугарып калган бечаралар камерадан ошуңдашып, жакындашпай, жүздөрүн ала качып, окчуңдап жүрүштү. Ошол күнү кечинде эле Борбордук теледен баскынчы атангандар көрсөтүлдү. Шаар ичинде квартирадан квартира издеп самсып жүргөн бечаралар жер алабыз, жер берилип жатыптыр дешип, бака чардап олтурган көлчүк сазды кечишип, жип тартышып, карагайдай камыштарды оруп жүргөндөр андан көп болду. Кай бирлери ошол күнү эле милициянын көзөмөлдөөсүнө карабай, ар кайдан чатыр, палатка таап келишип, тигип, көчүп келип кирип алышты. Бул күнү талаанын бетинде түндүн 1 окумуна чейин кызуу кыймыл токтободу.